Крокус Сити холдогу теракттан каза болду делген Кыргызстандын жараны Шерзодбек Тургунбаев терүү анын жүргөн жери такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдирди. Буга чейин маалымат каражаттарында Крокус Сити холл оюн-зоок борборундагы теракт учурунда Кыргызстандын жараны Шерзодбек Тургунбаев каза болгону тууралуу маалымат чыккан. Мындан тышкары Кыргызстандын Россиядагы элчилиги тарабынан Москвадагы трагедия болгон күнү Крокус Сити холл имаратында эмгектенген Кыргызстандын 2 жаранын издөө иштери улантылууда. Кыргызстанда жумушсуз катары 65 миңден ашуун адам катталды. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитети кабарлайт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, жумуш менен камсыздоо мамлекеттик органдарында жумуш издеген жаран катары каттоодо тургандардын саны 2024-жылдын 1-мартына карата 87,9 миң адамды түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8,6% аз. Анын ичинен жумушсуз катары катталган адамдардын саны 65 миң же 12% аз. Юридикалык жактар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 1 жумадан кийин аяктайт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертти. 1-апрелге чейин салык декларациясын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, атамекендик уюмдар, анын ичинде юридикалык жакты түзгөн дыйкан жана фермердик ишканалар, ошондой эле туруктуу мекеме түзүү менен республиканын аймагында иш жүргүзгөн чет өлкөлүк уюмдар тапшырууга тийиш. Мындан тышкары жеке жактар менен жеке ишкерлер 1-майга чейин салык декларациясын тапшырышы керек. Соңкөл көлүндөгү Жаман эчки тилкесинде 4,875,000 чабак кое берилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, Сега Лудога балыктары министрликке караштуу балык чарба департаментинин Соңкөл балык чарбасы мамлекеттик ишканасы тарабынан кое берилген. Бул иштер балыкты сактап калуу жана санын көбөйтүү максатында 3 жылдан бери жасалып келе жатат. Баштапкы салынган чабактар азыркы тапта салмак алып сатууга жарап калган. Бишкекте Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эртөштүк спектаклинин бет ачары өттү. Түрк тилдүү элдерден баары азектеген эртөштүк Кенже эпосунун негизинде коюлган жомок көрүүчүлөрдү сыйкыр дүйнөгө жетелеп, каармандар алардын жан дүйнөсүн арулантып, адабиятка болгон сүйүүсүн арттырат. Жомоктун башкы каарманы эртөштүктүн эрдиктери кайратмандуулукка, баатырдыкка үндөсө, Мамыттар чыныгы дос болууну үйрөтүп, Жез кемпирдин образы адам болууну, аны коштоп жүргөн көп жүздүүлүктү баяндап берет. Кыргыз элинин эң байыркы кичи эпосторунун бири. Кыргызстандын дзюдо боюнча улуттук курама командасы Гранд Слам Анталия эл аралык мелдешине катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдирди. Мелдеш Түркиянын Анталия шаарында 29-31 март күндөрү өтөт. Курама команда башкы машыктыруучу Абдужалил Юнусовдун жетекчилиги алдында мелдешке катышат.